Негизи презентацияларда эгер маалымат көбүрөөк болсо, бир нече слайддык барак даярдап, ошолорго маалымат жүктөп даярдоого туура келет. Бирок вариант катары бир гана слайддык баракка бир нече презентация түзүүнүн жолу бар. Бул да башкалардан өзүнүн креативдүүлүгү менен, жаңычылдыгы менен айырмаланат. Анда даярдап көрөлү. Презентациялык барак, дизайн, формат фона, түз беребиз. Берилүүчү маалыматтардын башталышын коебуз. Эми вставка, фигура сызабыз. Өлчөмү, заливка, контур. Дагы бир фигура сызалы. Муну дагы дал ушундай түскө боёйбуз. Контуру жок. Белгилейбиз. Изменить текст 1. Бул баракка бир маалымат кошолу. Мисалы, диаграмма. Ушул маалымат эки фигура баарын бириктирип, бир командага кошуп коебуз. Демек, группировать, сгруппировать. Баары бир бүтүндүк болду. Область выделениеден группанын атын өзгөртөбүз. 1. Ошол эле группаны белгилеп, көчүрөбүз. Ctrl-C, кийин Ctrl-V. Фигуралардын түсүн өзгөртөбүз. Диаграмманы өчүрүп салабыз. Жалпы группанын ичиндеги сан жазылган кичинекей фигураны белгилеп, эгер каршылык жок болсо, ушуну кармагычты эле алабыз. Кармагычтын өзүн белгилеп, клавиатурадагы жогору багыттаган стрелканы басып, бир аз жогору жылдырабыз, 1-ди 2-ге өзгөртөбүз. Жалпы группаны артыраак жылдырабыз. Чоң фигуранын өзүн бөлүп, жалпы презентацияга теңдейбиз. Бул бетке дагы бир керектүү маалымат киргизели. Мисалы, жөн эле сүрөт кошуп коелу. Вставка, рисунки, сүрөт, вставить. Текст да кошуп коелу. Баарын белгилеп, формат, группировать, сгруппировать. Область выделениеден атын 2 оңдойбуз. Кийинки кадам ушул группаны көчүрүп, ичиндеги маалыматтарын өчүрүп, жалпы түсүн заливкадан өзгөртүп, кармагычты жогору жылдырып, анын текстин 3 өзгөртүп, жалпы группаны артыраак жылдырып, чоң фигураны өзүнчө бөлүп, буларга теңештирип коебуз.
Бул бетке мисалы Smart Art акылдуу фигураларын кошобуз. Коштук. Баарын белгилеп, группировать командасын берип коебуз. Кийинки дагы бир баракты дал ушундай кылып даярдайбыз. Эми буларга анимация берүү керек. Бул көрүнүш эң акыркы көрүнүш. Тактап айтканда, презентация ушундай болуп бүтүшү керек. Бардыгы дал ушул орундарына келүү үчүн вид, линейка жана направляющие чакырып алабыз. Вертикалдык сызыкты белгилеп, диалогдук терезеден добавить вертикальную направляющую командасы аркылуу 4 сызык алып келип, ар бир барактын бүткөн жерине жайгаштырабыз. Себеби кийин булардын ар бири дал ушул чекке келип токтобосу керек. Дагы бирөөнү кошуп, аны презентациялык барактын акыркы чегине жайгаштырабыз. Баарын белгилеп, акырын каалоо боюнча тегиз жылуус үчүн клавиатура аркылуу жылдырабыз. Ушундай деңгээлге алып келебиз. Жыйынтыгында мындай көрүнүш болуш керек. Анимация беребиз. Бирден баштайбыз. Анимация пути перемещения вправо. Бул кыска. Андыктан кармап, керектүү жайга алып келебиз. Триггер беребиз. Качан өзүн басканда келет. Демек, триггердин өзүн белгилейбиз. Экиге дагы дал ошондой. Анимация пути перемещения вправо. Кармап бул чекке жеткиребиз. Триггер өзү. Калгандарына да дал ушундай кадамдарды жасайбыз. Баарына анимация триггер бердик. Переходыга кирип, по щелчку командасынан белгини алып таштайбыз. Анткени биз мышты басканда слайд алмашып кетпөөбүз керек. Текшерели. Баары сонун, баары жайында. Бул дагы презентация жасоонун бир ыкмасы.